Саламатсыздарбы, урматтуу энелер. Бүгүн биз сиздер менен Энелер мектебинде үй бүлөдө адабий китеп жөнүндө аңгемелешүү, балдарды китепке өйлөгө тарбиялоо жөнүндө жемиштүү 7 сунуш деген темада сөз кылмакчыбыз. Мен өзүмдү бардык жакшы сапаттар үчүн китепке милдеттүүмүн деп айткан Максим Горький. Чындыгында балдарыбызды адамгерчиликтүү, ыймандуу, акыл эстүү, боорукер кылып тарбиялоонун бир чоң каражаты бул адабий китеп экени талашсыз. Ооба, адабий китептерди окуу менен балдар жашоонун терең мазмунун, бийик максаттарды, ага жетүүдөгү карама-каршылык, кыйынчылыктарды түшүнүп билет. Ошого ак ниеттүүлүк менен жетүүгө аракет кылышат. Бирок өкүнүчтүүсү, азыркы учурда биздин балдарыбыз сыналгы, үн алгы, уюлдук телефон деп дээрлик адабий китеп окубай коюуда. Мектепте бул маселенин үстүндө көп иштер жүрүп жатат. Азыр биз сиздер менен балдарды китепти сүйүүгө тарбиялоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз жана сиздерге биз 7 сунушту сунуштамакчыбыз. Эң алгачкы, эң биринчи сунушубуз, эң эле биринчи китептин маанисин ата-эне өздөрү туура, терең түшүнүүсү зарыл. Мүмкүн болушунча балдар үй бүлөдө ата-эненин китеп окуп олтурганын көрүүсү зарыл. Эгер окуган китептериңиздин кызыктуу жерлеринен айтып берип, ой бөлүшүп жүрсөңүз, бул да өтө маанилүү, анын мааниси чоң. Ал эми экинчи сунушубуз. Үй бүлөдө атайын китепкана түзсөңүз жакшы болот. Ал үй бүлөлүк китепкана балдардын жашына ылайык китептерди атайлап, көп жылдап чогултуп, көркөмдөп жайгаштырууңуздар керек. Бул китептер балдарыңыздар үчүн күлазык болмокчу. Үчүнчү сунушубуз: базарга, командировкага барасыздарбы, алыска мейманга барасыздарбы, балдарыңыздарга белек алып келесиздер, базарлык менен кошо бирге китеп белек кылсаңыздар, аны окууга кызыктырып, анан тапшырсаңыз эң жакшы болмокчу. Ал эми 4-үнчү биздин сунушубуз: мектепке чейинки куракта түстүү китептерди, жомокторду бирге көрүп, окуп берип, андан кийин мектеп жашында да окуган китептерди чогуу талкуулап, ой бөлүшүп барсаңыз, китептин таалим-тарбиялык мааниси артат. Ал эми биздин 5-чи сунушубуз: үй бүлөдө китепканасы бай, балдары көп окуган, ошонун натыйжасында жакшы билим алган, адамгерчиликтүү, эл арасында чоң абройго жетишкен үй бүлө, ата-эне, балдарды мисал келтирип айтып берүү пайдалуу. Ал эми 6-чыдан сыналгыдан көргөн көркөм тасмалардын, мультфильмдердин баардыгы китептерден алынып тартылганын, эгер китебин окуса, андан да кызыктуу, толук болорун айтып берүү эң жакшы. Элибиз байыркы замандардан бери эле көркөм адабият аркылуу балдарды рухий жактан байытып, ар тараптуу тарбиялоого маани берип келген. Ал эми азыркы эң акыркы 7-чи сунушубуз: мезгил менен балдарды ээрчитип, айыл, шаар, район китепканаларына, китеп дүкөнүнө алып барып, китеп тандап келүү. Китеп тандоодо дагы балдарыңыздар кандай жанрда китептерди тандап жатканына көңүл буруңуздар. Урматтуу апалар, ушул берилген 7 сунуш сиздерди балдарды тарбиялоодо, китепке өйлөөгө тарбиялоодо чоң жардам этет деген ойдомун. Эмки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.